Орус-Казак чегарасында турган кыргызстандыктар унаа менен Кыргызстанга өтүп келүүгө уруксат берилбей жаткандыктан жолго чыгышты. Бул тууралуу чегара аймактарында калган кыргызстандыктар тасма тартып, социалдык тармактарга жүктөлдү. Ана жерде жатышат. Оно жокто да жатышат. Мына кыргыздар жанагы Оренбург областында калып кеткен кыргыздар. Кыскасы же ар эмес же бер эмес боло албай орто жолдо калып кетти. Же аяк өтө албай атабыз, же бияка кете албай атабыз. Же тамак аштан жок, ээн тала суу жок деген. Эчтеке жок. Барлыгын курсактар ач, жегенге эчтеке жок, нан жок же башка нерсе жок. Туугандар, бийликтегилер карап койбойсуңарбы? Бияқта бир 80 адам бар, 80 адам бар, бийликтегилер. Бияқта жата бербей карап койгулачы. Суу да жок, нан да жок, эчтеке жок. Талаада калдылар, кыргыз эли талаада эле калып карбалдылар го. Мына карагыласаңдар, мына. Бияқта эжелер ыйлап атат, алып кетип келет. Мына эжелер ыйлап атат, ыйлап. Biz bu жақта мамлекеттен 1 сом 1 тиын сурабай элебиз. Ол жақта өзүбүздүн күчүбүз менен өзүбүз автобус жалдап коридор ачып бергилесе, ошого мүмкүнчүлүгүңөр жетпей атат силеринчи. Силерде кыргыз деген намыс барбы? Кыргыз, мына кыргызды силер сыганга теңеп салыңар, маяктачы. Кыргыз деген намыс, патриоттук сезимдерди койготуңар ичинде жигиттер. Кыргызстанда депутаттар мейли, силер уктап калсыңар. Биздин патриот жигиттер койгон болот. Ахуал чынде оор, маяктачы, баарын ахуал оор. Оюндабарлар бар, бияқта буту сынган, балдак таянып жүргөн бир туугандарыбыздар бар. Ачка ток мол жакта талаада калдык, сындылечи. Бизчи кеткенге мүмкүнчүлүк, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок бизге жол тосулуп атат. Кереги жок. Жол ачып берсин, 2 айдан бери жаттык. Аэропортто билет исмен турасың, 1 сом сурап атасың, алып эле кетсин, жолду ачып берсин. Жолду ачып берсин, биз кетели. Кете сарсан болуп бүт. Жолдун ачып берсин. Кайрас 1 сом акча жок, эчтекебиз калбады. Бөтөн элде уят кылбагыла, кыргыздын намысын чүрбөгүлө. Граница ачылып калса, талаада калды. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги пандемияга байланыштуу дүйнө жүзүндө түзүлгөн өзгөчө кырдаалдан улам чет жердеги жарандардын баарын алып келүүгө мүмкүнчүлүк жок экендигин эскерткен. Ал эң ириде эл аралык абалга байланыштуу экендигин расмий кабарлап, чет жердеги мигранттарды жол ачылганга чейин турган жеринде шыдоого чакырган. Бул маселе парламентте да көтөрүлгөн. Өткүрбек Рахманов, Регион. Чечилип, убагында чечилет деп